Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalının görüşçüleri, mekendeşler kutmandı gününüzler menen, fermerler. Bugün biz sizlerge asıl tukum uylardı gösterip beremiz. Bul çıkarılıştı un çıkpay görüңүздөр. Bugün biz buna uylardın öte güllerini gösterip beremiz. Tuğanlar Rusiyadan жаңы keldi. Karantinden çıkıp Koroga kelgen mezgili. Biz Karabaltadabыз. Karabaltanın күнбатыш тарабында Алексеевка деген айылдабыз. Тагыраак айтканда Алексеевка менен Карабалтанын кесилишкен жеринде. Карабалта шаарына өтө жакын жердебиз. 22 baş köpçülük ikinci tuğut, kebirler üçüncü tuğut uylar geldi. Bunlar Rusya Federasyasından Moskvaga jakın Nijniy Novgorod degen жерден келип тургандар. Asıl tukum fermadan жаш, мындайча айтканда кунажын эмес. Kimde kim çınığı sütmen işteyim деген болсо, экинчи tuğuttan başlap эң мыкты лактация бере турган mezgilge kelgen özü bilet. İçinde uylardın büt bar öte kıyın. Biro kıyından kıyın çıkı veret. Kıyınların içinden de kıyınları var. Közüңүздөр түштүңүздөр. Uylardı gördüңүздөр. Buna karap durunuzlar. 22 baş uy. Hazır reis aytkan malumatlı biz sizlerge jetkizip bere bereli. Ekinci jana üçüncü tuğut. Buna onday öte sulu uylar, kunajınlar. Buna onlar ekinci tuğut da bitele. Bir nese desen kommentariga öldüröt da ba. Suyup kalın gelgen kunajınlar eken. Buna sululuğuna kara. Мынауылар үчүнчү туттар окшойт, а? Мынау 3 кальций турат, а? Бүт сосоктор бүтүн ошону сырат айтып коюн сага. Так, мындай кылат. Сиз алып келдиңиз да булардычы? Эми баа ташып атасыз. Россиядан бүгүн эртең туйтмакчы. Эң биринчи туй турган ушул-бу? Желин салып болбогон. Швейц экен, а? Так, 50-05 деген бирка менен экен, 56-05 чала көрүп калдым. Бул качан туйт ошондо? Бүгүн эртең туйуп калышы мүмкүн, а? Машалла. Мына onu сода кылыңыздар. Бул Россиядан келген ич biraz кирип турат, а? Булар бир жумадан кийин башка чампайып кетет да. Курсактары чыгып. Так, боозду сыйлап калдык. Канча айлык бооздор? Эң кечи качан? 7 ай. Эң мына бул желин салган, бул. Бары бооз эң кечи 7 айлыктар. Эң кечи мына ушулар окшойт, а? Желиндер кичирээк. Ең ерте туй тургандар мына 1-2 күндө туйт. Мына ушундай уйларды келип алыңыздар. Баягы жаштарыны, каяктан келгенини, экстерьерлерини көрсөттүк. Анан туп койду да. Кородо бала. Аны корого барып көрсөтүп коеюнбу? Машалла. Анан эми бүт баары келип туруп, уйдун сүт беришине такалат. Уйлар экстерьерине, анан желиндерине эч көйгөй жок. Süt berүүчү жери мына желиндери. Ошон үчүн баягы кандай желиндүү уйлар келди, ушуларды сураш керек. Анан пародаларын дагы өзүңүздөр көрүп турасыздар. Шеф, желиндерин кандай кылып тандап алдыңыз? Эми бияка алып келип сатканда да кыйналбаш үчүн по-любому жакшыраак тандайсыздар да. Эми баягы бооз мезгилде бир аз угуз сүт болот. Сизче ошо тартып, текшерип, баардыгынан чыгып атабы, бүт баарын текшерип. Анан булардын чоң хозяйствода бирка менен кайсы жылы туулган ой бүт баары жазылган да. Канча айлык боозго чейинчи. Ошол аркылуу алдын ветврачтары чыгарып берди бизгечи мындай. Новый бир када өзү тандап алды. Бул мындай, бул асыл тукум чарбадан алганын плюс жагы, жөнөкөй чарба ооз эки кетсе, какой-то маалымат же бир уй качан тууган, качан качканы. Чарбалар книжкасы менен болот да. Кабирка берет да, кулактан номер мененчи. Ошолор бар бир кородун уйлары. Ошо сүт ферманы колгон да. 200 уйдан 7 тонна сүт алып турат экен күнүгөчү. Ого. Мунуларды канча берет деди? Бул жакка келгенде билем биз орустардай тоюп беришибиз кыйын. Баардык адам бирдей эмес. 35, 40, 30 берет экен да сүтчү. Эми бизде де жакшы баккандар билет, уй баккан 30-35. Бар андай, аз да эми фермада бар уход башкача болот да. Ал жерде синажи деген, силоз, аралаштырма, миксерде берилет экен да. Туура, ал той жагыдан биз бир аз артабыз. Бирок баягы 2-3 башты кармап бизде деле жакшы тойдуруп, 2-3 уйдан жакшы сүт алып, жана күнүмдүк оокатын өткөргөндөр бар, жакшы пайда көрүп. Ошолор үчүн мунугу сүт бериши өтө маанилүү да. Эми алыс жолдон келди, баягы кыйналып келен, бирок
жакшы келиптир келгенде дагычы. Азырдагы булардын живой вестери 710 килограммдан чыкты. Живой вес. Орточо салмак, а? Общий круг айландырган. Круг айландырганда. Ошонун веси менен семиз жакшы мындай качественный болгон үчүн жакшы келди буларчы. Бала жүдөп. Неге кунаажын же чоң уйларды алып келбедиңиздер? Неге экинчи туут тандадыңыздар? Biz экинчи туут бизге дагы иштеш керек да биякта. Чоң уйду алып келгенде эмне дейт? Siz баарында уйду билген киши келип тишини баардыгын текшерип ала берсин. экинчи, үчүнчү тууттар ошондой. Туугандар мынагу эгер уй баккандар өздөрү жакшы билет. Алар үчүн же кунаажын же чоң уй кереги жок. Айрыкча экинчи тууттан башталган уй керек, э? Биринчиси сыналат да Эсенбек. Биринчи жылы. Анан экинчи жылы уй мындай не дейт ал? Кеңейет деп коет биздин тилде айтканда. Баягы лактационный мезгили, баягы сүт бере турган мезгили көбөйөт да. Сүт. Баягы өтө сонун бир 3 жыл, 4 жыл өтө сонун сүт бере турган мезгилге келе турган уйлар болуптур. Андан кийин 4-5 жылдан кийин сүтү азая баштайт. Ушундай уйлардан алыш керек. Алып коюш керек. Бул мындай бизде мындай качество жок болуп атат, чүйдөчү. Бизде мурун 10 жыл, 15 жыл мурун чүйдүн уйлары жалаң ушундай болчу, э? Баягы табундар айдап чыкканда. Сөтө акыркы мезгилде майдаланып баштады, э? Азыр эми сапатка өтүп койгон. Мындай уйларды акыйкатта багышыбыз керек. Анан буларды мына швейцараздын уйлары экен, э, көпчүлүгү. Анан буларды искусственный коюлган да тура фермада. Естественный качырабы экен алар, э? Швейцтен качырса керек. 850 граммда букалар өзүнчө даярдалат экен буларгачы. Ошо бир мезгилде коюлат экен, да. Тартып берем, телефондо бара алчы. Так, WhatsApp аркылуу кайрыласыздар. Анан баягы букасы эт сүт багытында койгон болсо керек, э? О, мясо молочный да? Мясо молочный направление. Швейц букалар бирокчу. Швейц букалар койгон, э? Ошо музоолорун алып калыш керек. Эми сапаттуу кармаган артыкчылыгы не туугандар? Конечно, сапаттуудун баасы да сапаттуу болот. Бирок сиздер кийинкини ойлошуңуздар керек. Мисалы, мынагу уйду алдыңыздар дейик. Экинчи туут экен, сүттү берет, жакшы бука койсоң, букалары туура. Ушуларды мисалы жакшы бука коюп, эртең жакшы музоо туулса, базарга апарып 15 миңден эмес, жаңы туулган музоодо 60 миңден сатып алсаң ал пайда да, туурабы? Базарга кирсең 18 миң, 22 миңден толтура музоо бар. Бирок элита музоолор кирет го кээде. 60 миң, 65 миңден аласың. Вообще кошмар. Анан сүттү дагы мисалы башка уйду ушунчалык жем чөптү тыгып атсаң 18 литр берип туруп алса, булар 28-30 литр берсе, сиздерге бул чөнтөккө пайда. Ошон үчүн сапаттууну багыңыздар мына уйларды. Мына да жакындап калыптыр, э? Шеф, эми бааларга келели. Мыналарды көрсөттүк. Мына уйлар жанакы машинанын жыласы дейт го. Саан уйлардын жыластары ушулар экен. Өтө сонун уйларды алып келипсиз. Орозонун күнүндө мына жетип келиптир. Сизден Алла ыраазы болсун. Негизичи мындай баарыбыз эле бир нерсе алып сатып иш кылабыз да. Не только мал, продуктабыз, жеген нерсебиз, даже минген машинабыз да бирөө сатып алып, кайып келип бизге алып келип сатат. Үстүнө коюп. Бул улкат. Негизги баалай турган нерсе ким кандай товар алып келе алды да мына биз үчүн. Ким кандай бирөө брак алып келип салат, бирөө жакшы алып келип салат аракет кылып. Бул мээнетти дагы баалаш керек да. Сиздер эле пайданы көрөсүздөр. Сапаттуу мал бизде көбөйгөн сайын өтө мыкты болот. Эми баасын сурай турган мезгил келди. Таксыр булардын эң арзан жана кымбат баасын сиз айтып коесуздар, эң арзаны мынчадан эң кымбаты мынчага чейин барат деп эле. Кадимки эле айтып жүргөн метод. Оңойго келген жок Эсенбек. Вестери, акбагы, мындай мировой ценаны элди баары билип турат. 200дөн 250ге чейин. Уйга карапчы. Бирок оптималдуу баа койдуңуз. Биздин сокулга кирсең деле 200 миңге мондай уйду алып чыга албайсың да. Мал базарга кирсең деле. Машалла, өтө сонун, жаштары дагы өтө жаш. Чындыгында акыйкатта булардын экстерьерини, кай жактан келгенини, анан жаш сүт бере турган мезгилин да эске алып коюш керек. Болгон 22 баш экен. Билесиздер, бул уйлар өтө тез тарайт. Алып сата тургандардын ичинде эле жок болуп кетет. Бул тез эле талаш болуп. Ошон үчүн эртерээк аракет кылып, Кара Балтанын күн батыш жагында, анан ошо баягы Кара Балтага келип таппай калбаш үчүн Кара Балта менен Алексеевканын кесилишкен жагында, трассага жакыныраак жерде ээсине чалып, дарегин сурап келип көрө бериңиздер туугандар. Келсеңиздер мына ушул жерде болот. Машалла, уйлар сиздерге буйрусун. Жаккан болсо көрүңүздөр.